Сериктөө телеканалынын жалпы көрүүчүлөрүнө салам айтабыз. Эсиңиздерде болсо, жыл сайын жылдын мыкты мугалими кароосунагы өтүп келет. Ал эми дал ушул биздин Коттуу студиябызга Өзгөн районунан жеңүүчү деп аталып келген жылдын мыкты мугалимдери мейман болуп келип отурат. Саламатсыздарбы? Кош келипсиздер. Бул жака ошол Ош облусу аралык ат салышып, ошол район арасынан биринчилерден болуп тандалган мугалимдер келип отурат окшойт. Кандай келип алдыңыздар? Кош келипсиздер. Рахмат. Биздин негизги максат мугалимдердин статусун бийиктетүү, эл алдында кадыр баркка ээ кылуу максатында ушул ар жылы жылдын мыкты мугалими кароосунагы өтүп келет. Биздин бул татынакай кесипкөй мугалимдерибиз райондук деңгээлде биринчи орунду алып, 14 мугалим областтык кароосунакка катышкан. Областтык кароосунакта аймактар, райондордон 81 мугалим келип катышкан. Анын арасынан биздин 81 мугалимдин арасынан 14 мугалим республикалык кароосунакка жолдомо алышкан. Ошол 14 предметтин 7-өсү ушул дал ушул биздин мыкты кыздарыбыз Өзгөндүн мугалимдери алышкан. Бүгүнкү күнү насип этип республикалык кароосунактын биринчи этабына катышып, алгачкы ирет ийгилик жараткан предметибиз да болду. Бул англис тили предмети учурда даярдык көрүп атат. Эртеңки этаптарга мыкты усулчубуз бар. Усулчубуз дагы жакшы тест тапшыруу менен эртеңки экинчи кадамдарына даярдык көрүүдө учурда. Сонун негизи бардык кесиптердин бардыгын баягы тарбиялаган, окуткан мугалимдер эмеспи? Анан ушундай биринчи болуп келүү сиздер үчүн деле сыймык болуш керек. Борборго келдиңиздер. Бүгүн сынактын эң биринчи күнү экен. Ал кандай өттү? Келиңиздер кезеги менен сиздерге суроо узатсам. Саламатсыздарбы? Сынак чындыгында бул өтө мугалимдер үчүн түйшүктүү деп айтсам болот. Бирок эң мындай өзгөчө бир адамга энергия бере турган, мугалимдердин даңкын, кадыр баркын көтөрө турган бул жыл мугалим сынагына катышуу бул ар бир мугалимдин мындай тилеги деп айтсам болот. Мен стажым жетишсиз болгону менен, бирок артымдан жашы улуу эжекелердин колдоосу менен республикалык турууга жетүү мен үчүн өтө бир сыймык деп айтам. Себеби менин предметим дин-өнүгүү, өнүгүү, тарых предмети. Бул жаңыдан кирген, өзгөчө жана өтө кылдаттык менен иштөө жана мугалимдин анын ичинде чеберчилигин алып чыгуу. Ошол чеберчилигим менен мен азыркы тапта канчалык кыйынчылык болсо мен ошончолук сүйүнөм, себеби мен өзүм үстүнөн иштей алдым, жаңылын алдым. Дагынам алдыга болгон этаптарга мен даярмын деп айта алам. Сонун, келиңиз. Мен дагы ошол номер 67 Герман Степанович Титов атындагы орто мектептен келип отурам. Бул стажым деле меники 5 жыл. Бирок 5 жыл ичинде анча деле даражам мындай билим деңгээлим жетпейт деп ойлогом. Бирок өзүмү сынап көрдүм бул жерде. Чындыгында бул жака келип отуруш мен үчүн да сыймык. Ошол коллективдин колдоосу, мугалимдердин, чоң улуулардын жол көрсөткүчү мага чоң мындай тажрыйба бийик жетишкендик болду. Мындайча айтканда, жолдон жыгылуу бул утулуу эмес да. Бул биринчи сынашым болуп, кийинки максатым чоң. Кийинкилеринде аракет кылып, албетте жетишим деп. Сонун ийгилик, бирок сиз эң баягы үстүңкү тепкичке чейин жеткен турбайсызбы? Республикага келиш деле өзү жеңил эместир. Буйруса, мындан да аракет кылып, өзүм үстүмөн иштеп, аракет кылып жетишем деп ойлойм. Сонун. Сиз кайсы предмет боюнча? Адам жана коом. Сонун. Саламатсыздарбы? Мен Өзгөн районуна караштуу Маматизак Ботобеков атындагы орто мектептин математика мугалими. Бүгүнкү биринчи этабы аябай сонун өттү. Тестти агартуу министрлиги тарабынан аябай жогорку деңгээлде уюштурган. Тестте предмет боюнча 20 суроо келди. Аябай жакшы, мыктыны мыктысына бере турган тесттер келди. Ошондой эле методикадан келди. Методикадан негизинен стандартка аябай көңүл буруптур. Ошондой эле үчүнчү этабы бул педагогикалык кырда мугалимдер үчүн өтө мындай изденүүнү талап кылган суроолорду берди. Мындай мен өзүмө кандай десем, мындан ары да иштешиме, изденүүмө аябай чоң түрткү берди да. Мындан дагы өзүм үстүмөн аябай иштешим керек экен деген үмүт менен уже кийинки этаптарга даярданууга тажрыйба издейм. Саламатсыздарбы? Мен Өзгөн районундагы Маматизак Ботобеков атындагы орто мектебинин информатика мугалими Табалдиева Айнагүл.
Элге маалым өзүн алып жүргөнү, өз сабагын өтө терең билгени, түйшүктүү иштин уланганын далилдейт, бөлмөсүндө күйгөн жарык түндөгү дегендей. Мугалимдик кесип ары сыймыктуу, ары түйшүктүү кесип. Ошол кесиптин аркасында талыкпастан эмгектенип, жыл мугалими 2025 кароо сынагынын республикалык финалдык туруна келдик. Бүгүн тестке катыштык. Тест аябай ачык, айкын, так болду деп айта алабыз. Себеби биз мына 12 жылдык билим берүүгө өткөнүбүздүн жаңы стандарт, 12 жылдык билим берүү, 11 жылдык билим берүү, 2 окуу программасы менен окуп аткан негизинде бизде методика боюнча менде кыйынчылыктар болду. Себеби биз ушул 12 жылдык билим берүү, 11 жылдык билим берүү ушул боюнча өзүбүздүн үстүбүздөн дагы иштешибиз керек экен деп өзүмө көп тажрыйбаларды алдым. Мен Ибраимова Гүлшайыр, Өзгөн районундагы Курманжан Датка атындагы орто мектебинде тарых мугалими болуп эмгектенем. Мен республиканский сынакка экинчи жолу келип атам. Мындан 2 жыл мурда олимпиадага окуучуму алып келдим эле. Ал эми быйылкы жылы өзүм дагы сынакка катышууга келдим. Бул сынактын өзгөчөлүгү жакынкы жылдардан бери ар бир предметтик мугалимдердин катышуусуна мүмкүнчүлүк түзүлүп калды. Ал эми буга чейин жалпы эле мугалимдер келип катышчу. Ошол жагы өзгөчө болуп атат. Өзгөн районуна караштуу Ысмайыл Бектемиров атындагы номер 2 орто мектебинде башталгыч класс мугалими болуп эмгектенем. Мугалиммин жөнөкөй айылдагы, билим үчүн салынган кайырмагы, байлык деп таштай албайм балдарымды, балдар менен байлыгым жанымдагы. Эжекебиз сонун ырсаптарын айтып кетти го, балдарым менин байлыгым жанымдагы деп. Бул жактагылардын баардыгын, балдары, жолдошу ушунча сынакты жеңип атса, өзүнчө бир колдоо көргөзүп жөнөттү болуш керек. Ар бириңиздердин жүрөк жылытар окуяңыздар бар болуш керек. Ушул борборго келишиңиздерге жакындардын колдоосу кандай болду? Ооба, бизден мыкты мугалимдерибизди албетте биздин Өзгөн райондук шаардык билим берүү бөлүмүнүн тарабынан сапар чыгымдарын, жатаканаларын төлөп берүү үчүн көмөк көрсөтүштү. Баягы курсаң ток болсо ырда болот дегендей капчыктары кампайып келишип сынакка кенен катышты. Анан биздин албетте биздин мугалимдерибизде колдоочулары, жолдоштору, балдары баталарын берип, ак жол тилеп, айрымдары коштоп келип жаныбызда жүрүшөт. Сонун келиңиздер анда. Мугалимдерден сурайлычы, ким сиздерди колдоп келди, коштоп келди? Ким кандай узатты ийгилик каалап? Мен чындыгында бул жыл мугалимине катышуу менин өзү ниетим болчу. Ишке киргенде эле эжекелердин ушундай конкурска катышып жатканын көрүп, мен өзүм кайненем да мугалим, кайненеме айтчумун, мен дагы республикалык турга жетем деп. Мен негизги колдоочум, жолдошум жана кайненем. Алар мугалим, алар мени түшүнөт. Аймактык турдан өткөндө дагы дем күч берип турушту. Өзгөн районунан чыгып Ошко барганда жолдошум өзү бүт чыгымдарын төлөп, өзү колдоп, мени коштоп, ар этаптары бүткүчө жанымда дем күч берип, суусуну алып келип, тамак ашымда карап, эмне болдуң деп дем күчүн берип турду. Ошол дем күчтүн артынан мен республикалык турга жетип келдим. Жана бул жерде республикалык турга дем күч берип турган чоң менин жакын адамдардын дагы ошо үй бүлөм, өзүм ата-энем жана ушул республикалык тапта мени колдоп турган кайненем дагы ушул жерде мени колдоп, дем күчүн берип, Ошо келди сиз менен. ооба, менин жанымда жүрөт. Жана бул жерде айта кетчү нерсе, номер 14 Жадылат Таңатаров атындагы мектепте эжекелерге аябай ыраазымын. Мен ошол жерде ушул даражаны билип, ушул даражага жетүүгө Калбумат Райымова деген жашы улгайган эжеке болгону менен бизден жаш мугалимдерге ушунчалык үлгү болчу эжеке. Менин бүтүндөй жолумду кандай сөз сүйлөйм, кайсыл этапта кайсы ыкманы колдонушума чейин эжеке өзү көзөмөлдөп жана жеткирүүгө мындай салымы өтө чоң. Мен аябай ыраазы болом. Бул жерге келишин эжеке айткандай эле чыгымдарыны биздин район, айыл өкмөттөн жана мектептен дагы колдоолор болду. Ошол колдоолордун артынан биз ушу республикалык турга келип, элимде жылдын мыкты мугалим медалынын төш белгисин алуу, бул мени чындыгында кубантат. Бул мугалимдик кесип, түйшүктүү кесип, албетте ушул кесипти биз өзүбүз сүйүп, өзүбүз жан дилибиз менен балдарды жан дилибиз менен сүйгөндүктөн ушу кесипти аркалап алганбыз. Анан эмгенетиңин ыраатын көрүш эң чоң бакыт дейт го. Бүгүн биз ошол бакыттын даамын татып отурабыз.
Себеби бул кыйынчылыкка биз үй бүлөбүздө видео роликтер тартырдык, презентациялар тартырдык. Ошондо жолдошубуз саат 12-ге чейин барып, орозо маалы апрелде термоско чайларды көтөрүп алып барышып, сен мыктысың, аласың, сен жетишесиң дейт. Жок, мен барбайм, республика барбайм, мен ошто эле калам. Сен жок, сен барасың, сен баардыгын аласың деп аябай колдоо көрсөтүшүп, бүгүн кызым жанымда, кызым кошо келди. Апа, сиздин нерселериңизди мен, кийимдериңизди илип, сизге жардам берейин деп. Азыр бир бала Москвада, апа канттиңиз, сиз мыктысыз, сиз күчтүүсүз, сиз апа аласыз дейт. Айылда балам, апа кантип калды, канттиңиз, жыйынтыктары жакшы болдубу деп тынчсызданып мага жан тартып отурушат. Ошол айыл өкмөтүбүз, райондук администрация, анан эң негизгиси мына жерде биздин эжебиздей, бир туугандыбыздай болуп жүргөн Анара Турабаевна ушул түнү да кантип атасыңар, келе атасыңарбы деп биздин эже десек деле болот. Ушул аябай кам көрүп, бизге болгон жардамын да аяган жок. Эжекеге чоң ыраазычылык билдирип кетем ушул жерде. Анар эжени баса белгилеп калдыңыз. Мен сизден сурагым келип атат. Өзүңүз деле катардагы мугалимсиз же мындайча айтканда тажрыйбалуу мугалим болгон үчүн башка мугалимдерге көмөк көрсөтүп жүрөсүзбү? Мен өзүм жөнүндө айтып кетсем, мен Өзгөн райондук шаардык билим берүү бөлүмүнүн окуу усулдукканасынын башчысы болом. Мен усулдуккананын башчысы болгондуктан бул мугалимдер менен тыгыз иштешем. Сынактарды ушул уюштуруп, жыйынтыгын чыгарып, ошондуктан булар менен биргемин, биркемедемин. Анан эми булар баягы сынакка катышам, мен ийгиликке жетишим керек деп сонун максаттарды коюп келатат да. А мен деле үй бүлөм ошо мен сынакка катышкандай эле батасын берип ушулардан тынчсызданып атат. Апа, кантип сынагыңыз деп мугалимдер өтө экинчи этаптарга деп көйгөй тартып турушат да азыр. Жакшы. Азыр буга чейин биз кадр сыртында сүйлөшүп калбадыкпы? Ар бир мугалимдин окуясы ар башка депчи. Сынакка жөнөтүп атканда үй бүлөсү өзүнчө бир толкундануу менен жөнөттү деп. Келиңиздер, анда башкаңардын да окуянын угалы, окуясын. Мен эме айта кетейинби? Мен өзү педагогдун үй бүлөсүндө атам апам дагы мугалим. Атам апамдарды ошол жолдоп мугалим болгом. Анан атам менен апамдын бул сынакка катышканыма түрткү колдоосу өтө чоң. Терең ыраазычылык билгизем. Ошол эле учурда ошол Бектемиров мектебинин коллектив жамааты. Эжеке айткандай, баягы бир семьябыз да, экинчи семьябыз да, бул жумуш ордунда ушунчалык кантип эмне кылдың, баягы жаштардагы кагазы сабак ушундай өтө жардам бергенде терең ыраазычылык билгизем да. Анан азыр эжеке айтып атат, балдарым, кыздарым десе мен эсиме түшүп атат да. Областка турга кетип атканда мен мастер-классты жасалма интеллект менен өттүм да. Анан жасалма интеллектти балам экөөбүз кароолчу жаап кетип калыптыр. Түнү саат 3-кө чейин балам экөөбүз жасалма интеллектти жасап отуруппуз да. Кайра өчүрөт балам, тарт дейм. Кайра мындай кылабыз. Эми мен түзүрөөк турайын. Анан жакшылап тартып бүтсөк, баягы юбкаларым башкача болуп калган да. Экөөбүз ошентип отуруп саат 3:30 болуп кетиптир да. Анан эжеке айткандай, балдарымдын коштоосу бул чоң жардам да. Чындыгында анан эртеси ийгиликти көрүп баягы областтан жыйынтык алганда балам ушунчалык сүйүнсө, аны карап биз дагы сүйүнүпчү. Балдарым ушундай кошто, менде ушундай сонун эме болгон. 3-кө чейин отурганым эсимде да. Тынымсыз аракеттин артында ийгилик жаралат да. Негизи мугалимдик кесип башка кесиптерден өзгөчөлүгү түйшүктүү кесиптердин бири да. Анткени биз келечектеги коомду түзө турган, тарбиялай турган, элди башкара турган окуучуларды биз окутуп тарбиялайбыз. Анан дагы өзгөчөлүгү башка кесиптердин түйшүгү ошол ишканада калган болсо, биздин түйшүгүбүз үйгө чейин ээрчип бара турган кесип. Барганда үйдүн түйшүгүн да тартабыз, кайра эртеңки сабакка даярдануу дагы бизге чоң эмгек. Ошондой эмгектерди көргөн менин жолдошум дагы колдойт. Дайыма ушул мээнетиң кайтсын деп дайыма моралдык жактан дагы, материалдык жактан дагы колдоо көрсөтүп турат. Балдарым дагы ошол конкурстун жеңүүчүсү болгон бул сүйүүнү сыймык экенин түшүнүшүп, узатканда дагы, күткөндө дагы аябай чыдамсыздык менен күтүшөт да, чалып турушат. Ушул мугалимдердин баардыгы жолдошу колдогондой эле, кайнене, кайнатасы колдоп, ушул меники деле менин үй бүлөмдө деле кайнене, кайнатам биринчи, турмуш жолдошум.
Бул жылдын мыкты мугалимине катышыма негизинен Сабира эжеке себепчи болуп, бир качып көрбөйсүңбү адам жана коомдон деген бир Сабира сунуш эжеке ким киргизди. болот? Сабира эжеке дагы ошол мезгилде райондо иштеген мугалим. Сен де бар эле иштеп качып көрбөйсүңбү деген сунушун киргизди. Албетте мен анын сунушун четке какпай качууга аракет кылып катыштым. Андан соң ошол директор, завучтар колдоп, ошол пластына чейин алып барып чыгарбагы болду. Чыгышыма түрткү беришти. Ошол мезгилде мен кош бойлуу болчумда. Кош бойлуу болуп, мына ошол класстын финалга чыккандан кийин мен ошо июль айында төрөдүм. Жаш балам бар, 2 айлык. 2 айлык балаңыз менен сынакка Жолдошум ушунча келдиң, финалга аягына чейин чыгар. Буну ташта, баланы таштап, өзүң эч нерсени ойлонбой кете бер деди. Ага дагы жеңем, баланы таштаңыз, жардамчы болом деп, жеңем менен ошол жолдошум аябай чоң жардам берип, менин ушул келишиме, ушул диплом алышыма себепчи болду. кайын журтуңуз баары Баары, тууган урук бардыгы ошо колдоо көрсөткөндө жыйынтык болот да. Ыраазычылык билдирем баарына. Сонун негизи баягы баарыбыз эле мектепте мугалимдерибизди билебиз да, карманган, аябай сабырдуу. Азыр сиздерден эле ошол энергетика байкалып атат да. Анан республикага барасың дегенде кандай эмоция чыгат? Негизи мугалимдер эмоциясын кантип көргөзөт? Мага ушул кызык да. Мугалимдер эмоциясын сыртка чыгарабы? Кадимкидей сүйүнүп. Эмоциядан мурда дагы биринчи эле мага жоопкерчилик сезилет да. Ошол катышканда результат кандай болот? Ошо жеңишке жетип, райондун, облустун намысын коргоо милдети жүктөлүп калганын сезем. Анда деле өзүңүздөргө жүк алып аласыздар. Ошондо деле өзүбүзгө жүктү алабыз. Бизде биз мектепте дагы ар бир предметтен бирден тандоо кылабыз деп айтышты. Анан мен предметимден жалгыз өзүмүн диндердин өнүгүү тарыхынан. Мен алып иштегениме эми 1 жыл болду. Мен чыга албайм деп эле айттым. Мен тажрыйбам жетишсиз десем жок. Силерди сынап көрөбүз деди. Биздин өзүбүздүн гимназиябызда эле азыр эми мектеп болуп калды. Тандоо болду. Ар бирибиз бирден ачык саат өткөрүп бердик. Өткөрүп бергенде эле биз тандалып чыктык. Анан тандалганда сеники аябай жакты, сен чыгасың деп айтты. Жана менин шерем азыркы учурда экинчи баскычка дагы өтө. Широкого махабат эчик англис тил предметинен. Биз 4 мугалим катышканбыз. 4 мугалимибиздин предметтерибиз тандалып чыкканда мен өзүмө ишенбедим. Мен чыгамбы деген өзүнчө ишеничке мээ болот. Себеби менде тажрыйба жетишсиз. Мен эми алдым го, кантип эмне кылам дегенде, жок, силердин колуңардан келет. Себеби силер татыктуусуңар деп. Эжекелердин көрөгөчтүгү деп ойлойм да. Мен өзүмө ишенбестен чындыгында видео ролик тартканда аябай түшүк экен. Кантип мугалим ушул видео роликти жаратуу үчүн мээнет кылат деп 3кө чейин түн болуп кетип атты, даярданып видео роликтерди тартып жөнөткөндө мага жакты кайра. Мен жетем, республикага барам деген максат койдум. Түнкү 3кө чейин жөнүнө отурдуңбу деп. Түнкү жолдошум келип алып кетет мени. Болдуңбу, кеттик, анда мен бүгүн келе бериң деп айткам. Келип ошо түнкү 3тө алып кетип атты. Бирок мага аябай жакты, себеби өзүмдүн үстүнөн иштөө даңланып, жаңылануу болот экен. Мен ошондой эле кабыл алдым да. Сон негизи бул эми республикалык сынак болуп атпайбы? Ага өлкөбүздөгү бардык аймактардан кирет. Бүгүн эң биринчи күнү болуп, биринчи этабы өтүп бүттү. Жылдагыдан эмнеси менен айырмаланат экен, же болбосо өзгөчөлүк кандай экен? Мисалы, бул видеону көргөн башка дагы мугалимдер эмнеге көңүл буруш керек экен? Бүгүнкү күндө өзүңүздөргө мындай эмне ала алдыңыздар? Ошол боюнча айтсаңыздар. Эң биринчи ошо кийинки жылы катыша турган катышуучуларга айтып кетерим. Өз предметин аябай жакшы билиш керек. Анан методиканы жакшы билсе, анан ар бир мугалим педагогика кырдаалды изилдеп, ошонун туура чечим кабыл алууга калыптаныш керек экен. Азыр баягы мугалимдерди көргөндө эле өзүнчө бир мындай жылуу атмосфера байкалат го. Мен сиздерден дал ошол атмосфераны байкап атам. Сиздердин жаныңыздарда мындай кадимкидей жылуулук келип турат. Анан ошого жараша эле ушул столдун үстүндө турган төш белгилерге көзүм түштү. Бул эмне болгон төш белги, эмне болгон ардак грамота, ушул диплом, ушул боюнча айтып берсеңиздер. Бүгүнкү тесттин жыйынтыгы менен баардык катышуучуларга агартуу министринин диплому жана жылдын мыкты мугалими деген төш белги менен сыйлады.
Биз ушул убакыттан пайдаланып агартуу министри Токтургүл Кендирбаевага жана уюштуруу комитетине терең ыраазычылык билдиребиз. Биз да сиздерге ийгилик каалайбыз. Алыстан бери жол жүрүп, сиздердин баардыгыңыздардын максатыңыздар жеңиштеп келдиңиздер. Буюрса алдыдагы өтө турган сынактарга да сиздерге ийгиликтерди каалайбыз. Биздин студиябызга келип, маек курганыңыздар үчүн сиздерге ыраазычылык билдиребиз. Бүгүнкү биздин эфирибиз башкаларга дагы мындайча айтканда маалымат болду, бир жагы стимул болду болуш керек. Анан ошо жалпы ыраазычылык иретинде сиздерге эркин микрофон. Рахмат чоң, бизди студияга чакырып, бизге маек курганыңыздар үчүн. Мен эмне демекчимин, жаш мугалимдерге дагы алдыга умтулуу жана ушундай сынактардан коркпостон катышууга чакырам. Себеби бул адамдын, мындайча айтканда, мугалимдин, окуучулардын алдындагы жүзүнү ачуу десем дагы болот. Ар кандай этаптардын өзүнүн сүрү, өзүнүн эрки жана анын жеңип чыгуусунун артында эң бир чоң сыйлык бар деп айта алам. Жылдын мыкты мугалими конкурсуна катышкан баардык мугалимдерге ийгилик. Ал эми Сереп ТВ каналына дагы терең ыраазычылык. Бизди чакырганыңыздарга студияга. Ардактуу көрүүчүлөр, ушу менен биз бүгүнкү берүүбүздү жыйынтыктайбыз. Эске салсак, бүгүн биздин студиябызда Өзгөн Ош облусуна караштуу Өзгөн районунан келген жылдын мыкты мугалими кароо сынагынын райондук, облустук жеңүүчүлөрү келди. Ал эми 22-24 сентябрь аралыгында дал ушул биздин студиябызга келген мугалимдер республикалык сынакта ат салышат. Ал эми ардактуу көрүүчүлөр, кийинки берүүдөн амандашканча саламатта туруңуздар.